Кайдыгерлик да бу. Бирөөнүн участкасына бар мусорун ыргыткан. Аны көрүп пакетке салып ыргытып койсо болобу? Мен азыр Спутник ичи районундагы Жеңижок көчөсүндө турам. Өзүңүздөр көргөндөй мындагы көп кабаттуу үйлөрдүн айланасы таштандыга толуп, тазаланбай тургандыгын көрүүгө болот. Ар бир жашоочу өзү жашаган короону таза кармоого тийиш экендиги айтпаса да белгилүү. Айрым жоопкерчилиги жок тургундардын шалакылыгы мына ушундай жагдайга алып келүүдө. Мен канча жолу айтам, балам 3 жылдан бери жашайм. Ушул мен квартирада 3 жыл унчукпай эле мен жакшы менен айтып коем, тамашалап күлүп айтып коем. Кыздар, таштабагыла депти. Анан жиним келгенде кошо чыгып тазалашыңар менен. Өздөрү чыгып кошо тазалашып туруп, эртеси эле кайра ушул акыбал бизде. Бул биринчи жолу болгону жок бала. Тазалыкты кармаш керек. Биринчи очередте тазалыктан кийин ден соолук болот, туурабы? Тазалык болсо өзүбүзгө да приятный болот. Биринчи тарбияны өзүбүздөн башташыбыз керек. Өзүбүз бар жогубузду карашыбыз керек. Анан кийин бизде өнүгүү болот да. Анан кийин жеп ичип алып көчөгө алган мусорубузду ушул жака ыргыта берсек, ал жакшылык алып келет. Ал эмес мына үйүнөн алып чыккан мусорду могул жерге таштап кетип ошо. Мына могул жактан алып келип таштайт. Эч кесе мен астымдан алып чыгып таштабайт да мусоруну. Мен азыркы убакыттан пайдаланып, ар бир жашоочудан суранып кетемин. Өзүңөр айтмакчы, бул ыйман деген бул деле өзүбүз адеп, ахлак, өзүбүздөн тазалыктан башталат да биринчи. Ушул өзүбүздүн тазалыгыбызды бир көрсөтүп алсак, ар бир жашоочу өзүнүн түшүнүүнү ушул нерсени түшүнүү жакшы кабыл алса, ар бирини түшүнүү менен кабыл алып, биз айтылгандарды толук аткарганга аракет жасап, бизге жардам көрсөтсө ушу жакшы болмок да. Мына эми азыр Жалал Абад шаарынын мэринин 3 айлык ишембирлик буйругу чыгып атат. Ушул ишембирликти аткаруу максатында да ар бирибиз активдүү катышып, ушул шаар бизге керек. Таза шаар үчүн деген бир жакшы демилге менен иш баштасак жакшы болот эле деген ойдо турабыз. Келиңиздер, жашаган жерибизди таза кармап, тазалыкты башкы орунга коелу.